Саламатсыздарбы, урматтуу агартуу тармагынын билим берүү тармагынын кызматкерлери. Баарыңыздарды бүгүнкү 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Менин аты жөнүм Илгиз Шамырзаев. Учурда Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. 2021 жылы республикада өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын жеңүүчүсү болом. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2021, 2022, 2023 жана 2024 жылдагы жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын жеңүүчүлөрү Ош шаары, тагыраак айтканда Ош шаарынын мугалимдери болуп эсептелинди. Анан ушул жерден бир нерсени белгилеп кетишибиз керек. Демек, бул жеңиштердин баарында, бул ийгиликтердин баарында бизде бир эжекебиз, биздин моторубуз турат. Бул албетте биздин ошол методикалык жактан жардам берген, бизге өзүнүн жардамын, кеп кеңештерин аябай ошол республикалык баскычка чейин өзү кошулуп барып бизге ушундай дем күч берген биздин Маматова Асылкан эжекебиз. Учурдан пайдаланып ушул жалпы республикалык жылдын мыкты мугалимдеринин атынан Асылкан Маматова эжекебизди дагы бүгүнкү кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эжеке, сиз жылдын мыкты мугалимдеринин бир парадын түзө алдыңыз. Иштериңизге ийгилик, ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Буюрса 2025 жылы дагы кайрадан эле ушул сиз тарбиялап, сиз таптаган мугалимдер республикада биринчи орунду багындырат деген ниеттемин. Бар болуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу агартуу тармагында эмгектенген устаттарым, агайларым, эжекелерим. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мен Ош шаарындагы номер 2 Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицейин математика мугалими катары республикалык кароо сынакта 2022 жылы баш байгени жеңүүмө себепчи болгон устаттарыма, жакындарыма каалоо тилек айтууну туура көрдүм. Мыкты мугалимди мыкты жетекчи жетектейт дейт жетекчибиз Дамир Аскеровна. Мага достой болуп калган, агамдай болуп калган менин агам, агайым Илгиз Шамырзаев. Методикалык жардамын аябаган методист, чыныгы мугалим, чыныгы педагог Асылкан Маматова. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, Асылкан Маматова эжекем өзү математик болбосо деле математикалык жардамдарды, методикалык жардамды мага берип келди. Турмуштан пайдаланып эле окуучуларды турмуштан кантип математикага кызыктыруу экендигин мага үйрөттү. Ошол күндөн тарта ар бир сабагымда мен стандартты пайдаланып, окуучуларды математиканы жашоого байланыштырып үйрөтүүнү туура көрдүм. Андыктан мен ушул устаттарыма, менин ийгиликке жетим себепчи болгон жакындарыма терең ыраазычылык билдирем. Терең урматтоо менен Нурсултан Акылбекова. Урматтуу кесиптештерим, сиздерди 5 октябрь билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Өмүрүңүздөр узун, өрүшүңүздөр жайык болуп, ден соолук, ийгилик коштоп, ар дайым бар болуңуздар. Ушул кызматтык ыйык сапарыңыздар байсалдуу болсун. Быйыл да Кудай буйруп, мыкты мугалим сынагынын жеңүүчүлөрү Ош шаарына буйруптур. Ош шаарындагы мектептердин билим берүү сапатын жакшыртуудагы аракет кылганын натыйжасы деп билем. Билим берүү тармагында ийгилик жараткан ар бир мугалимдин эмгеги башкармалык тарабынан жогору бааланганын үзүрү. Бул жерде чоң бир команданын иши жатат. Айрыкча жан күйгүзүп бардык шарттарды түзүп келе жаткан мыкты методист Руслан Закиров агайдын эмгеги зор. Ошол эле команданын сап башында турган биздин мыкты педагог, мыкты устатыбыз Асылкан Маматова эжекенин салымы зор. Жана жылдын мыкты мугалимдери Илгиз Шамырзаев, Нурсултан Акылбек уулу жана ушул мыкты мугалимде иштеген мыкты мектеп мүдүрү Дамир Аскеровна эжелердин эмгеги зор. Ар бир усулчу, ар бир кызматкер өзү ишинин мыктысы. Жалпы билим берүү уюмдарынын эмгектенгендеринин жеңиши деп билем. Дагы бир жолу сиздерди майрамыңыздар менен ардактуу эл агартуучулар. Сиздер менен мен Алекова Элнура Алмазбековна, жылдын мыкты мугалими 2023 кароо сынагынын жеңүүчүсү. Сак саламатта болуңуздар. Бүгүн 5 октябрь мугалимдердин майрамы. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарды бүгүнкү мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктайм. Себеби мугалим болуп өмүрү дарак, ар дайым ушуңуздан жазбаңыздар. Ал эми бүгүн биз мыкты мугалим 2024 кароо сынагынын сөйлөө аземден чогултабыз. Мен Марат Уулуристан, Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достук атындагы мектеп лицейинин география мугалими болуп эмгектенем. Ушул жылы конкурска катышып, жылдын мыкты мугалими тапап айтканда мыкты география мугалими болууга жетиштим. Албетте кубанычымда чек жок. Албетте мен бул жака келишиме, менин ушулдан келген жетишиме
менің чыныгы мугалим болушуна мени калктандырган долтур адамдардын эмгеги бар. Себеби бул бир гана менин жеңишим эмес, мен жалпы мени колдогон, кубаттаган жалпы коллективимдин, ата энемдин жана ошондой эле жалпы досторумдун жеңиши деп билем. Себеби бир адам бул деңгээлге жетпейт, ошон үчүн бул деңгээлге жетишиме себепчи болгон Ош шаарында номер 53 Кыргызстан Достук атындагы мектеп лицейдин жалпы жамаатына жана ошондой эле анын директору Дамир Аскеровнага өтө терең ыраазычылык билдирем. Себеби эжекенин мотивациясы, күчү, деми жана ошондой эле бизге кошкон эбегейси чоң салым үчүн мен ушул деңгээлге жетип отурам. Ошондой эле мени методикалык жактан жардам берип, менин басышыма, сүйлөшүүмө, сабак өтүшүмө, окуучулар менен иштешиме чейин себепчи болгон чыныгы педагог, чыныгы методист Асылхан Маматов эжекеге дагы өзүмдү терең ыраазычылыгымды билдирем. Себеби эжекенин эмгеги болбогондо мен бул ийгиликке жетпейт болчумун. Ошондой эле бизди колдоп кубаттап ушул жакка чейин алып келип, жол берүүбүзгө сентип берген, бизди уюштурган Ош шаардык билим берүү башкармаларына, ошондой эле Салтанат Юсуповнага жана ошондой эле Руслан Амангелдиевичке дагы терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле эң негизги ыраазычылыктардын дагы бирөөсү бул мени колдоп келген Ош шаарынын жылдын мыкты мугалими, Ош шаарынын мугалими болуп келген бул кыргыз тилчи мугалим бул Игиш Шамырзаевка жана ошондой эле 2022 жылы жылдын мыкты мугалими болгон Нурсултан Акылбек уулуна терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү байрамыңыздар кут болсун. Байрамыбыз байрамга уланып, Кыргызстандын келечегине жадаган, Кыргызстандын экономикалык өсүүсүнө салым кошкон патриот, чыныгы окуучуларды тарбиялаган мугалимдерди тарбиялап жүрөрүңүздөр. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен пока-пока. 2024 жылдын мыкты мугалими катарына кошулганыма абдан кубанычтамын. Быйылкы жылы Ош шаарынан жылдын мыкты мугалими наамына 3 мугалим жетише алды. Биздин бул ийгиликтерибизге Асылхан Маматова эжекебиздин салымы чоң. Асылхан Маматовна эжекени бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктайм. Ден соолугуңуз бекем болсун. Ишиңизде чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.